Бекмамбет Осмонов атындагы ЖАЛАЛ-АБАД мамлекеттик университети. ЖАЛАЛ-АБАД колледжи. Педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн окуу күнүмдөрү сабагынан берген Мамбетова Мирагул Кожомбердиевна. Башталгыч класстарда окутуу адистигинин студенти Тойчубекова Гүлзина Тойчубековна. Тыбыштык кабыл алуудагы көнүгүүлөрдүн негизинде көнүгүү иштеп чыгуу. Баалоо, сөздөгү тыбыштарды атоо жана аны үндүү үнсүзгө ажыратуу. Деңгээл 1-класс 2-жарым жылдык. Тамга кассасын пайдаланып, сүрөттөгү мөмө жемиштердин атын жазгыла жана курамында кайсы тыбыштар бар экенин айтып бергиле. Биринчи сүрөттөгү мөмө жемиштин аты помидор. Помидор деп тамга кассасынын жардамында жазып алабыз. Экинчи кайналы. Кайналыды да тамга кассасынын жардамында жазып алабыз. Калган 10 мөмө жемиштин да аттарын үлгүдө көрсөтүлгөндөй кылып жазып чыгабыз. Жана жыйынтыктарды баалайбыз. Окуучу берген 12 жооптун 10 туура болсо, жогорку балл алат. 12 жооптун 8 туура болсо, ортоңку балл алат. 12-нин 6-дан азы туура болсо, төмөн балл алат. Бул учурда бул көндүмдүн үстүнөн кошумча иш алып барууга туура келет. Ушул жол менен жыйынтыктарды баалап алсак болот. Ушуну менен кайтарым байланышымды жыйынтыктаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.